Ассаламу алейкум достор. Мен Артур Шопенгауэрді дагы эле окуп атам. Азыр Шопенгауэр айткан 3 ой менен бөлүшүп кетейин деп атам. Азыркы замандагы адамдар үчүн дагы өтө актуалдуу сөздөр. Биринчиси ден соолук жөнүндө. Бул дүйнөдө бизге жеткиликтүү болгон бакыттын 10-9-ун ден соолук түзөт дейт. 10-1-ин гана, 10%-ын гана башка нерселер. Мисалы, алдыңарга бир чоң максат койдуңар, ошого умтулуп атасыңар. Эл тарабынан таанылгыңар келип атат, дагы көбүрөөк акча тапкыңар келип атат, чоңураак үйдө жашагыңар келип атат, чоңураак машина айдагыңар келип атат, карьера, билим. Ошолордун баардыгы 10-1-ин ичине кирет экен. Ошон үчүн 10-9-ун берип, 1-ди алган бул акылсыздык болот дейт. 1-ди бериш керек, дагы 9-ду алыш керек дейт. Ден соолук бар жоктун базасы. Эгер ден соолук кетсе, ошол жана санаган нерселердин баардыгы силерге келсе дагы маанисиз болуп калат. Алар силердин көзүңөргө көрүнбөй калат. Ден соолук кеткенден кийин эң жакшы көргөн адамдарың дагы көзүңө көрүнбөй калат. Ошон үчүн ден соолукту эң биринчи орунга коюш керек экен. Ден соолукту сактоонун жолу кыймыл дейт. Бул жашоо өзү кыймыл. Көбүрөөк кыймылдаган адамдардын ден соолугу көбүнчө жакшы болот деген сөз айтат. Экинчиси, ар түрдүү чектөөлөр адамды дагы бактылуураак кылат дейт. Любое ограничение ведет к счастью. Муну мисалы көзү көрбөгөн адамдарды биз бактысыз деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок алардын жүзүндө карасаңар дейт, андай эле бактысыз адамдар эмес, күлүп турат дейт. Көптөгөн көзү көргөн, бардык денеси жапжакшы иштеген адамдар көзү көрбөгөн адамдарга караганда бактысызыраак болот. Бул эмне үчүн? Биздин ошол жана чектөө кеңейген сайын көбүрөөк нерселерди каалап баштайт экенбиз. Көп нерсени каалаган адам бактысыз болот экен. Каалоолорун чектеп турган, каалоолорун жүгөндү, аттын жүгөнүн тартып турасың го, ошентип өзүн тартып турган адамдар дагы бактылуураак болот экен. Ар нерсени каалай берген адамдар бактысыз болот экен. Мисалы, кыргыздардын жашоосуна мындай түшүндүрөйүн. Азыр кыргыздар көбүрөөк акча кармап калды. Ар бир үйдө бирден машина бар. 90-жылга салыштырмалуу биз кыйла эле материалдык жактан көтөрүлүп калдык. Кыргыздар азыр орустарга окшоп Анталияга барып эс алып атат, Дубайга барып эс алып келип атат, Вьетнам, Таиландтарга барып эс алып келген кыргыздар пайда болуп калды. Бирок эгер силер, демек кыргыздардын акчасы көбөйүптүр, мүмкүнчүлүктөр көбөйүптүр, бутка туруптур, демек кыргыздардын ички бакыт деңгээли дагы көтөрүлүптүр десеңер, адашасыңар. Уровень счастья деген нерсе менен материалдык жетишкендиктердин дээрлик тиешеси жок экен. Ал ордунда эле турат. Эгер андай болгондо бизден бай өлкөлөргө барып адамдардын учуп жүргөнүн көрмөкпүз. Алар бизге караганда кыйла бай. Андай эмес. Бул экөөнүн көп эле тиешеси жок экен. Мен муну аларга умтулбаш керек деген жок. Мен деле умтулуп атам. Мен деле көбүрөөк акча тапкым келип атат. Мен кыдырганды жакшы көрөм. Болгону ушуну түшүнүп алыш керек да. Реалдуулук ушундай да. Бул дүйнөнүн жаратылышы ушундай. Ушуну туура түшүнүш керек. Кичинекей балдарды менен чоң адамдарды карасаңар, кичинекей балдар көбүнчө шайыр болот. Ал дагы ошо чектөө менен байланыштуу. Алардын тааныган адамдары чектөө. Көбүнчө аларды жакшы көргөн адамдарды тааныйт, ата энесин, чоң ата, чоң энесин, анан узкий туугандарын тааныйт. Анан бир канча достору бар. Бардыгы менен көбүнчө жакшы мамиледе. Бирок чоңойгон сайын алар тааныган адамдардын чек арасы дагы чоңоюп, кеңейип баштайт. Жалпы жашоо чек арасы кеңейип баштайт да. Ошол чек ара чоңойгон сайын анын мындай шайырдуулугу дагы төмөндөп баштайт. Чоңоет, ал кийин мамлекеттик маселелер жөнүндө ойлонуп баштайт, дүйнө жөнүндө ойлонуп баштайт. Кийин жаш өткөндөн кийин мындай адамдардын жүзүн карасаңар, экөөнүн арасында абдан чоң айырманы көрөсүңөр. Ошол нерсе ошо чектин чоңоюп аткандыгынан да. Биз өзүбүзгө дагы, жакындарыбызга дагы ошол чекти кармап эле турганыбыз жакшы экен. Буну диндер көп эле айтат, бул дүйнөгө көп бериле бербегиле, көп эле ар нерсени мону каалайм, муну каалайм, муну каалайм дей бербегиле дейт. Себеби аларга биринчиден жетпейбиз. Жеткен учурда дагы биз ойлогон бакытты алып келбейт. Бизди бактылуу кылбайт. Алардын андай функциясы жок. Биз өзүбүзгө ошондой элестетебиз. Могул нерсени алам, анан бактылуу болом дейбиз. Аны аласың, бактылуу болгон жоксуң. Бирок бул дүйнөнүн жаратылышы ушундай, анын ордуна автоматтык түрдө жаңысын коюп коет. Ага жетсең дагы жаңыс, ага жетсең дагы жаңыс. Ошентип көптөгөн нерселерди топтоп алган адамдар, эгер ички дүйнөсү ошончолук бай болбосо, аларды күтүп турган зеригүү келет экен. Зеригет экен. Зериккендин айынан анан арак ичет экен,
ар түрдүү азарт оюндарга барат экен, дагы жаңы бир нерселерди сатып алат экен. Ошентип материалдык нерселерден менен өзүнү эме кылганга аракет кыла берип, өзүн өзү кыйнайт экен да. Ошон үчүн чектөө бул жакшы нерсе экен. Үчүнчүсү, жашоодо экиге бөлсөк, мындай грубо 40тан бери жана 40тан нары десек, 40ка чейин бул дүйнө дейт бизге бир материалдарды берет дейт колубузга. Бирок биз аларды түшүнбөйбүз дейт. 40тан кийин аз-аздан ошол колго берилген нерселердин түшүндүрмөлөрүн берип баштайт. Мунун мааниси мындай, бул тигиндей депчи. Эгер силер азыр 25, 20, 30 жаштардасыңар, түшүнбөй атасыңар жашоодо, бул эмне деген башыңар айланып эле жүрсүңөр, нормальный экен да. Кийин шашпай алардын түшүндүрмөлөрү келип баштайт. Эгер изденсеңер, 40 эмес, 60, 70ке барып деле эч нерсе түшүнбөй жүргөн адамдар көп. Эгер изденсеңер, бир аз ары бери карасаңар, жашоо силерге түшүндүрмөлөрүн берет экен да. Мындай резюме кылса адамдын жашоосун, бул киши мындай дейт да. Ошол биринчи бөлүгүндө адам ушунчалык бир жашоодо көп жашай турган көп нерселер бар деп ойлойт дагы, көп нерсеге умтулат дейт да. Бирок 40тан нары аз-аздан енді андай эле көп нерсе жок экен деп калат дейт. Анан успокоиться. 40ка чейин могул тоонун аркасында ушундай бир жашоо болуп атат, мен ошол жака барышым керек дейт. 40тан кийин адам ал жакты дагы көргөн болот дагы, бул жактагыдай эле экен ал жерде деле. Эми көп эле бул тоодун, ал тоодун аркаларында көп эле нерсе жок экен, баардыгы ушундай эле экен дейт экен дагы, алдында турган нерсени баалап баштайт экен. Ошо колундагы нерселер менен бактылуу болгонду үйрөнөт экен 40тан кийин. Мен муну дагы силерге эч нерсеге умтулбагыла деген маанидә айтпай атам. Болгону бул дагы ушундай да, достор. Муну жашап, көрүп, анан айрыкча монтип ойлонгон, жөндөмү болгон адамдар көп жазды. Бул кишиден башка деле көп, өтө көп мындай жазган адамдар. Бул мен ушул кишиден ушуну окуп атам дагы, маанилүү деп силер менен бөлүшүп атам. Ушундай достор, ушундай 3 ой менен бөлүшөйүн дедим. Бул жерде окшогон толуктара дагы ойлор бар, жалпы жашоо жөнүндө. Кааласаңар, кызыктуу болсо окуп көрсөңөр болот достор. Силердин оюңар кандай? Эмнеде ойлойсуңар ушул сөздөр жөнүндө? Бөлүшүп кеткиле, пикир бөлүмүнө жазгыла. Анда кийинки видеолордо жолукканча.